Түзөдө Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Британиянын парламенти Сириядагы экстремисттик топко каршы аба соккуларга кошулууну талкууга алууда. Ал тапта Германия Франциянын аракеттерин колдой турганын билдирди. Дүйнөнүн экинчи ири экономикасы климаттык өзгөрүүгө карата саясатын алмаштырабы? BBC Кытайдан баяндайт. Сибирде жакшы аял кандай болушу керек? BBC'нин 100 айым өнөктүгүнүн алкагында бул суроого жооп издедик. Германиянын өкмөтү өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко каршы Франциянын күрөшүнө колдоо көрсөтө турганын маалымдады. Ал тапта эртең Британиянын парламентиде Сириядагы операцияларга өлкөнүн учактары катышабы деген маселе добушка коюлат. Британиянын премьер-министри экстремисттик топ өлкөгө коркунуч алып келерин белгилеп келет. Премьер-министр Дэвид Кэмерон өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко каршы өнөктөштөрдүн аба чабуулдарына Британияда кошулушу керек дейт. Ал бул маселени эртең парламентте добушка койгону жатат. Сирия жана Ирактагы ислам мамлекети тобуна каршы чара көрүү боюнча өнөктөштөрүбүздүн чакырыгын колдогондор парламентте көп деп ишенем. Согушкелердин чордону Сирияда. Ислам мамлекети тобу өздөрү Ирак менен чек араны тааныбагандан кийин биз чек ара жөнүндө сөз кылбасак деле болот, деди ал. Дэвид Кэмерон 2 жыл мурда Асад режимине каршы аба чабуулдарын баштоо сунушу менен парламентке келип, бирок колдоо таба албай уят болгон. Ал эртеңки добуш берүү ийгиликтүү болот деп ишенүүдө. Буга эмне себеп? Оппозициядагы лейбористтердин лидери Джереми Корбин аба чабуулдарына каршы. Эми ал өз оюн депутаттарына таңуулабастан, аларга өз алдынча чечим кабыл алууга уруксат берди. Глазгодогу бул демонстрация болсо Корбиндин позициясын колдойт. Лейбористтердин лидери премьер-министрди согушка ашыгып жатат деп айыптап келет. Деги менен анын 50 депутаты эртең Дэвид Кэмеронду колдоп коюшу мүмкүн. Мындан улам парламент аскердик операцияга уруксат бериши ыктымал. Андай болсо, Британиянын Сириядагы аба чабуулдары аз күн аралыгында башталмакчы. Париждеги климаттык өзгөрүү боюнча саммиттин 2-нчи күнүндө дүйнөдөгү токойлорду коргоо тууралуу сөз болду. Мурда климаттык өзгөрүүнү алдын алууга багытталган келишимдерге ири державалар кол койбой келген. Эми Кытай саясатын өзгөртүп жатабы? Чинхай Тибет платосу Азиянын чордонунда жайгашкан. Дал ушул жерден ири дарыялар башат алып, материктин аба ырайы түзүлөт. Эми климаттык өзгөрүү аймакка коркунуч жаратууда. Мөңгүлөр ээрип, кышкысын жайыттарды сууктан сактаган көп жылдык тоң да жоголуп баратат. Шамал топуракты учуруп, мындай чөлдөр пайда болду. Жеженжа ачуулануудан деле майнап чыкпайт дейт. Бирок жашоосу өзгөрүп жатканына кабатырланбай койбойт. Аймактын чөлгө айланганы өтө кейиштүү. Мен кичинекей кезде бул жерде узун чөп жана гүлдөр өсчү элем. Жыл сайын кум шамалдары күчөп, койлордун жайы тазайды. Бул темп менен ишимди уланта албай калат окшойм. Кытайдын көмүргө негизделген экономикасы айлана чөйрөнү булгаган башкы себеп. Өндүрүш калдыктары планетадагы аба, суу жана топуракты ууландырып жатат. Глобалдык жылуулануудан улам бир тарабын сел каптаса, экинчи жагында чөлдөр пайда болууда. Эми олуттуу өзгөрүүлөр күтүлүп жатат. Кытай табигый энергияга акча салган дүйнөдөгү ири инвестор болуп калды. Жайыттан чөлгө айланган Чинхайда күн батареялары орнотулууда. Кытай күн энергиясынын келечегине үмүт артып, дүйнө жүзүнө мындай технологияны саткысы келет. Эми дүйнө өлкөлөрү макулдашууга жетип, Кытай табигый энергияга басым жасаса да, Тибеттеги бул койчу жана анын жашоосу түбөлүккө өзгөргөндөй. Түзөдө BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Сириядагы экстремисттик Нусра тобу 1 жыл мурун туткунга алган 16 ливандык коопсуздук кызматкерлерин Ливандын армиясы камакка алган 13 экстремисттик топтун мүчөсү менен алмашты. Алардын арасында өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун башчысы Абу Бакр ал-Багдадинин мурдагы жубайы да бар.
Нигериянын коопсуздук кызматы 2 миллиард долларды уурдады деп шектелген. Жогорку даражадагы расмийди камакка алды. Бул каражат экстремисттик Боко Харам тобуна каршы күрөш үчүн жаңы аскердик техникага бөлүнгөн. Самбо Досуки Нигериянын мурдагы президенти Гудлак Джонатандын коопсуздук боюнча кеңешчиси болчу. Ал айыптарды четке какты. Израилдин полициясы Батыш Жээк аймагында бычак менен кол салган үчүн палестиналык тургунду атып өлтүргөнүн маалымдады. Полиция палестиналык адам бычак алып чыкканда ок чыгарган. Коопсуздук кызматкерлердин огунан жакын турган адам да жаракат алган. 22 жаштагы Любовь Рускина Сибирдеги Сургут аймагында жашайт. Ал байыркы хан көчмөн урууларынын мүчөсү. Любовь шаарда жашап көргөн, бирок ага көчмөндүн турмушу жагат. BBC-нин 100 айым өнөктүгүнүн алкагында Любовь коомдогу жакшы аял түшүнүгү тууралуу ой бөлүштү. Ну, у нас ханды все так в лесу живут, девушки. Бул жакта кыздардын баары эле токойдо жашашат. Турмушка чыгып жашай беришет. Мен дагы алардын катарындамын. Мага жагат. Токойдо жүрүп кээде убактым да болбой калат. Я в интернете не просто... Раньше я открывала, а сейчас просто открывала. Мурда интернетке кирип калчумун. Азыр антпейм. Убакыт жок. Күн сайын эле иштебейбиз. Кээде эс алабыз. Эс алуу учурунда тикмечилик менен алектенем. Мама умерла, когда мне 5 лет было. Апам 5 жашымда каза болуп калган. Мени чоң энем өстүрдү. Мектеп интернатта 7 жыл окудум. Окуп жатканда иштейм деп ойлогон эмесмин. Токойдо эле жашайм деп ойлогом. Окуп албаганыма өкүнөм. Ну, бабушка мне вырастила, она мне рассказывает и на других... Салттарды билем. Чоң энем айтып берген. Башкаларды да көрүп үйрөнөсүң. Свою работу всегда до конца делала. Жумушумду так аткарам. Үйдө суу жана отун түгөнбөшү керек. Анан тикмечилик кылуу зарыл. Албетте чынчыл болуу керек. Талашып тартышкан болбойт. Спорить-то нельзя. Ну, у нас традиция такая, поэтому и так живем. Биздин салттарыбыз ушундай. Ошондуктан токойдо жашайбыз. Балким айрымдар сыймыктанат чыгар. Мен сыймыктанбайм деле. Кадыр эселе турмуш. Мен үчүн токойдогу жашоо маанилүү. Ал улана беришин каалайм. Эми спорт дүйнөдүн эң мыкты футболчусуна ыйгарылган. Алтын топтун тизмеси 3 оюнчуга кыскарды. Алар Роналду, Месси жана Неймар. Бул сыйлыкты Роналду 3 жолу утуп алган. Ал эми Мессиге 4 жолу ыйгарылган. Неймар болсо алтын топту бир да жолу ута элек. Ал эми футболдогу агенттердин айлыгы канча болот деп ойлодуңуз беле? Ливерпуль быйыл агенттерге 21 миллион доллар төлөп, аларга эң көп каражат которгон клуб болуп калды. Агенттер оюнчуларды сатып жана сатып алуудан комиссия алат. Манчестер Юнайтед былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе көп 20 миллион доллар төлөгөн. Ал эми Арсенал 3 эсе көп 18 миллион доллар сарптаган. Футболду улантабыз кытайлык инвесторлор Манчестер Ситиге кызыгып 400 миллион долларга клубтун 13%га тете активдерин сатып алышты. Бул келишим Кытайдын президенти Си Цзиньпин бир нече апта мурда расмий иш сапары менен Британияга келип, анын алкагында клубту да көрүп кеткенден кийин орун алды. Жаңылыктардын соңунда кичинекей бала түз эфирге чакырылса, андан баарын күтсө болот. Very sadly, this liver needs to be replaced. BBC-нин конокторунун бири өзүн камерадан көрүп алып, токтобой күлүп баштаган. Андан соң тентек бала алып баруучуларды укпай, студияда чуркап, ойноп жүрдү. Кичинекей бала чоңойгондо муну көрүп уялат болуш керек. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc-kыргыз.com. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.